Эгер аялдын боюнда болуп калса, аны күйөөсү алдырып сал десе эмне кылуусу керек? Баланы алдырбай төрөш керекпи же күйөөсүнүн айтканын кылып алдырыш керекпи? Мен алдырбай койдум. Азыр боюмда 6 айлык болуп калды. 4 айдан өткөндөн кийин балага 4 айда жан бүтөт. 4 айдан кийин себепсиз бойдон алдыруу эч бир зарылчылыгы жок. Ал тирүү адамды өлтүргөндөй бир күнөөгө жете элеп барат. Тирүү адамды өлтүргөнгө тете болот. Ошон үчүн бул нерсени эмне үчүн күйөөңүз алдыр деп жатат. Балким дарыгерлер эгер баланы алдырбаса сиздин ден соолугуңузга олуттуу, орчундуу зыян жетип, өмүрү менен коштошуп калуу коркунучу бар десе, кээ бир ханафи алымдар ал учурда энени сактап калыш керек дегендер бар. Жок, сиз туура кылгансыз, андай деле коркунучта себеп жок. Ырыскын Аллах берүүчү, күйөөңүз аракет кылсын, сиз да аракет кылыңыз, дуа кылыңыз, баланы аман эсен көз жарып төрөп алыңыз. Азыр жээрип жактырбай атканы менен эртең аман эсен төрөгөндөн колго бут болуп, мындай бир жардамга жарап, жакшы болуп калганда өзү эле сүйүнөт. Күнөө боло турган иштерде пенделерге, жаратылган заттарга итаат кылынбайт. Сизди жөн эле себепсиз бойдон алдыр. Мен муну баягындай жан жыргалын ойлоп эртең жоопкерчиликтен коркуп бага албай калам деген коркунуч болсо, ал жүйөөгө баланы алдырууга себеп катары жарабайт. Рызкыны берүүчү Аллахым. Кайсы бир адам өлүп калган болсо деле анын үй бүлөсүн, бала чакасын Аллах таала рызкы берип багындырат. Адам өзүнүн Кудай тараптан мерчемделип бөлүнүп берген рызкысын жемейинче эч качан бул ааламды таштап кетпейт. Өлүмдөн амын татпайт. Болгону урушуп кетпей эми күйөөңүз менен жакшы түшүндүрүп айтыш керек, ушул сабактардын жоопторун угуш керек, Кудайдан коркуш керек. Канча адамдар балага зар жете албай жүрөт.